Бакыт Төрөбаев каза болгон эмес, тирүү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулу билдирди. Урматтуу кесиптештер, жаңы эле Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев менен сүйлөштүм. Каза болуп калыптыр деген фейк маалыматтарга ишенбеңиздер. Ден соолугу жакшы, сакайып чыгыптыр. Бул күндөрү Жалал Абад шаарында 50 орундуу стационар ачып аракет кылып жүрүптүр. Бир гана маселе эмгек акысын жогору кылып төлөп берели десек да врачтар табылбай жатат дейт. Депутат жакында эле Ош шаарына мейманканасынын медицина кызматкерлери үчүн обсервация берген. Анан мурдараак республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына 1 миллион сом которгон. Бакыт Эгешевич, эл өкүлдөрү элдин арасында болуш керек деген постунда окуптур. Элдин арасында жүрөбүз. Мындан кийин дагы ушул оору менен күрөшүүгө колдон келген жардамыбызды беребиз деди. Оорубаңыздар деп билдирди ал. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Назира Айтбекова күзгүнүн алдында да, абириңдин алдында да жып жалаңаш чечинип алып, өзүңдү бир карап көрдүң беле? Катынып, кымтынып, бекинип, жашынып жашайт жан. Алгач денеге жашынат, сыртынан кийимге, анын сыртынан бет кабына, башка образга жашынат. Биз өмүр бою жашынып келе жатабыз. Эмнеден улам? Коркобузбу? Кимден? Элдин оюнанбы? Эл жаман ойлоп калса эмне болот? Жан дүйнөңдө кыжалат болосуңбу? Эмнеге кыжалат болосуң? Сүйүлбөй калган үчүнбү? Башкаларга сүйүлүп, башкалардын көзүнө, көңүлүнө кирүү ошончо маанилүүбү? Өзүңө жагышчы, сен өзүңө канчалык деңгээлде жагасың? Күзгүнүн алдында да, абириңдин алдында да жып жалаңаш чечинип алып, өзүңдү бир карап көрдүң беле? Өзүң канчалык деңгээлде жагат экенсиң анан? Өзүң менен өзүң чындыкка чыктың беле? Каталарыңды эсептеп, моюндап көрчү. Биз өзүбүздөн ийренжип, жашынарыбызды билет белеңиз. Биз өзүбүздү кабыл албаганыбыз, сүйбөгөнүбүз үчүн башка бирөөгө жагуу ушунча маанилүү. Уктуңуз беле? Сен өзүңдүн ким экениңди, эмнеге татыктуу экениңди, өзүңө канча баа берериңди так билгениңде гана башканын ою менен эсептешпей каласың. Эй адам баласы, жашынба, чык бери, абириңди алдыңда чечин, жылаңаштан деп Назира Айтбекова жазды. PC жылаңаштандым деген сүрөт. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Ажо менен жолугушу Куран окутуу менен башталды. Жолугушунун башында Чубак ажы атабыз баш болгон көзү өтүп кеткен инсандарга Бабур мырза Куран окуду. Жолугушу Ак үйдүн 7-кабатындагы конференц залында ачык өттү. Волонтерлор болгон бүгүн чыгара ар бириңиздердин атыңыздардан жазган кайрылуулуңуздарды жеткирип, ызаланып, ачуу чындыкты бетке айтып дароо жооп алдык. Бүгүн улуттук кыймыл деген ыктыярчылардан түзүлүп, биз түзмө-түз Ажонун аппараты менен иш алып барууга WhatsApp группасы дагы ачылды деп билдирди Анжелика. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.